Республикасынын банктар тармагы акыркы жылдары тез өнүгүп баратат. Каржы мекемелеринин саны өсүп, калк үчүн сунушталган кызматтардын тизмеси кеңейип, банктардын кардарлары күн санап көбөйүүдө. Бирок алардын айрымдарынын гана экономикалык билими бар. Ал эми калганы адистердин кеңешине муктаж. Жардамга ар бир банкта иштеген менеджерлер менен консультанттар келишет. Ага карабай баары бир насыя берүү эрежелери жана башка банктык кызматтарга байланыштуу көптөгөн суроолор жаралат. Кыргызстандын Улуттук банкынын адистери кардарларды дайым кызыктырып келген маселелер боюнча түшүндүрмө беришет. Насыя алуу маалында эмнелерге көңүл буруу зарыл? Көпчүлүк экономисттердин кеңеши: насыя алуунун алдында дагы бир ирет баарын жакшылап ойлонуп чыгуу керек. Маселени насыясыз чечүү мүмкүн болсо, аны алып карызга батуунун кажети жок. Анткени акчаны пайызы менен кайтарып берүүгө туура келет. Төлөй албай калсаңыз жоопко тартыласыз. Күрөөгө коюлган мүлктөн ажырап калуу да толук мүмкүн. Мындан экинчи тыянак чыгарса болот. Мүмкүнчүлүктү туура баалап чыгуу шарт. Эгер убагында насыяны төлөй албай, карызды жаба аларыңызга көзүңүз жетпесе, аны алуудан кармануу туура болот. Кредит алардын алдында өзүңөрдүн финансылык мүмкүнчүлүктөрүңөрдү баалап көрүңүлөр. Кредиттин бүт суммасын жабуу үчүн өзүңөрдүн жеке же болбосо үй бүлөлүк бюджетиңерден канча акча төлөй аларыңарды эсептеп көрүңүлөр. Эгерде кредит боюнча бир айлык төлөмдөрдүн суммасы силердин айлык кирешеңердин 30-40%-дан ашпаса, анда бул эң мыкты, эң идеалдуу вариант болуп эсептелет. Белгилеп кетчү нерсе, ар бир банк эң алды кардардын финансылык дараметин изилдейт. Бирок сиз мүмкүнчүлүгүңүздү аша баалап, натыйжада милдетиңизди аткара албай калсаңыз, мында банктын күнөөсү жок. Кийинки кадам насыя берүү булагын издөө. Кыргызстанда ондогон банктар жана микрокредиттик уюмдар иштейт. Эринбей сунуштардын баарын изилдеп көрүүгө аракеттениңиз. Алар тууралуу маалыматты каржы мекемелеринин расмий сайттарынан, гезиттерден жана банктардын кеңселериндеги билдирүү баракчалардан тапса болот. Ошондой эле келишим түзөрдүн алдында да адистер баардыгын түшүндүрүп берүүгө милдеттүү. Эң алды эмнелерди билип сураштырып көрүү керек. Пайыздык чендин өлчөмү, менеджерден пайыздык ченди жана комиссиялык жыйымдарды эске алып, сизге ай сайын банкка кайтара турган акчанын суммасын эсептеп, кагаз бетине жазып берүүсүн талап кылыңыз. Насыя алуу мөөнөтү, канча ай же жылга каражат алуу мүмкүн жана мөөнөттөн пайыздык чендин өлчөмү көз карандыбы сураштырыңыз. Ошондой эле насыяны камсыздоо шарттары тууралуу маалымат алуу зарыл. Анын түрүнө байланыштуу банктар күрөө, кепилдик жана башкаларды талап кылышат. Бир нече сунушту жана алардын шарттарын салыштырып көрүп, ичинен эң ылайыктуусун тандап алуу мүмкүн. Банкты тандагандан кийин кредиттик келишимге дароо эле колуңарды койгонго шашпагыла. Келишимдин долбоорун жана ага тиркелген документтерди үйгө алып барып, кылдаттык менен окуп, изилдеп чыккыла. Же болбосо консультация сурап, юристтерге же болбосо башка адистерге кайрылсаңыздар да болот. Ал үчүн банк силерге 3 күнгө чейин убакыт бериш керек. Ушул аракеттериңердин баары көйгөйлөрдөн сактап калышы мүмкүн. Банктарга бир нече талаптар коюлган. Келишим насыя алуучунун каалоосу боюнча орус же кыргыз тилинде түзүлөт. Анын тексти түшүнүктүү болушу керек. Керектөөчүлөрдү коргоонун дагы бир жолу. Банк кагаздарда көзгө илинбеген майда шрифт менен кошумча шарттарды жазууга бөгөт коюлган. Шрифт бардык документте бирдей болушу зарыл. Көңүл буруңуз, чыгашалар жана кардардын укуктары сөзсүз таблица түрүндө берилип, төлөмдөрдүн ыраты өзүнчө тиркелиши керек. Банк насыя боюнча төлөмдөрдүн өлчөмү эмнеден куралганын так чечмелеп жана кайсы убакытта айыптык санкциялар колдонуларын түшүндүрүшү зарыл. Бул кеңештерди аткарып, сунуштардын баарын дыкат изилдеп көрүп гана жаңылбай туура чечим кабыл аласыз. Насыя алуу үчүн кандай документтер талап кылынат? Кыргыз Республикасында кредиттерди жеке жактар, юридикалык жактар алууга болот. Ар бир банктын микрофинансылык уюмдун өзүнүн ошо кредит алууда өзүнүн типтүү документтери болот, талап кылган документтер. Бул документтерди ошол кредиттин максаты түрүнөн айырмаштырылат. Мисалы,
деп келгенде ипотекалык кредит болсо же болбосо керектөөчү кредит болсо ошолорго ар бир өзүнчө талап кылынат. Бирок улуттук банк тарабынан ошол кредиттик тобокелдикти алдын алуу максатында минималдуу документтердин минималдуу тизмеси бекитилген. Эгер банкка физикалык жак кайрылса, анда арыз талап кылынат. Эгер топтук насыя болсо, ага топтун бардык мүчөлөрү кол коюшат. Сөзсүз адамдын өздүгүн тастыктаган күбөлүктүн көчүрмөсү, жашаган жерден справка алынып келинет. Киреше тууралуу документ. Көбүнчө бул белгилүү бир убакыт аралыгындагы айлык тууралуу иштеген жердин бухгалтериясы берген маалымат кагазы. Күрөөгө коюлуучу мүлктүн тизмеси. Эгер кардардын никеси бар болсо, анда жубайынын макулдук каты талап кылынат. Жеке ишкерлер үчүн бул тизмеге статистика органдарынан каттоо тууралуу күбөлүк жана салык органдарынан справка кошулат. Насыя алуучу патент менен иштесе, анда анын көчүрмөсүн даярдап коюу керек. Эсиңерде болсун, документтерди алмаштыруу же алдамчылык аракеттери сөзсүз ачыкталат. Банктар насыя алуучу тууралуу маалыматты жана сунуштаган документтердин баарын текшерүүгө укугу бар. Пайыздар кантип эсептелет? Бул суроо көпчүлүк үчүн түшүнүксүз бойдон калат. Чынында анын кыйынчылыгы деле жок. Пайыздарды эсептөөнүн эң кеңири колдонулган эки схемасы бар. Алар аннуитет жана дифференциалдуу төлөмдөр ыкмасы. Биринчисинде ай сайын төлөнчү сумма эч өзгөрбөйт. Мисалы, ар бир айда карызгер 5000 сомдон төгүп турат. Дифференциалдуу төлөмдөр ыкмасы колдонулса, ай сайын насыянын негизги суммасы боюнча төлөмдөрдүн өлчөмү өзгөрбөйт. Бирок бир айдан экинчи айга чейинки пайыздык кошумча төлөм айырмаланып турат. Негизги карыздын суммасы азайган сайын пайыздын көлөмү да азаят. Анткени пайыз карызгер башында алган каражатка эмес, карыздын калдыгына гана эсептелет. Карызгер алынган насыяны мөөнөтүнөн мурда төлөп бүтө алабы? Безусловно, кредит можно погасить досрочно. Албетте, карыздан эртелеп эле кутулса болот. Бирок жарандык кодексте белгилүү талаптар бар. Банк же микрокредиттик уюмга 30 күндөн аз эмес убакыт мурда эскертип, алдын ала билдирүү зарыл. Ошондой эле карыз келишиминде берилген убакыттан эрте насыяны төлөп бүтүү тууралуу билдирүү мөөнөтүн банк менен макулдашып кыскартып алуу да мүмкүн. Насыя боюнча төлөмдөрдүн графигин бузгандар кандай жоопкерчиликке тартылат? Насыя боюнча кезектеги төлөмдү кечеңдеткендерге туум кошулат. Бул насыянын жалпы суммасына таасирин тийгизиши мүмкүн. Ар бир кредиттик мекемеде туумдун өлчөмү түрдүү болот. Андыктан сиз бул суроону насыя адистеринен тактап же келишимден текшерип алсаңыз болот. Белгилей кетчү нерсе, көйгөйлүү кардардан карызды кайтарып алуу процедурасы башталгандыгы тууралуу билдирүү жөнөтүлгөн соң 15 күндөн кийин айып жана туумдарды кошуп эсептөө толук токтотулат. Кандай гана болбосун, банк же микрокредиттик уюм алгач берилген насыянын суммасынын 20%-нан ашык туум же айып сала албайт. Айыл чарба багытындагы жер участоктарын банкка күрөөгө койсо болобу? Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча жеке жарандардын менчигинде турган үлүш жерлери жана башка айыл чарба багытындагы жерлерди күрөө катары колдонууга мүмкүнчүлүк берилет. Буну күрөө катары Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын тарабынан лицензияланган финансылык кредиттер уюмдары алууга укуктуу. Бирок мындай жерлерге мыйзам тарабынан кээ бир чектөөлөр коюлганына жана бул жерлердин ликвиддүүлүгүнүн төмөндүгүнө байланыштуу банктар жана финансылык уюмдар бул жерлерди күрөө катары алуудан баш тартып келишет кээ бир кезде. Эгер карызгер банк алдындагы милдетин аткарбай, карызды төлөөдөн баш тартса, ал эми күрөөсү алынган насыяны толук жаппаса, компенсация катары туугандардын мүлкү алынышы мүмкүнбү? Эгер насыя же анын бир бөлүгү кайтарылбаса, кредит берген тарап күрөөгө коюлган мүлктүн эсебинен өз акча каражатын жана анын пайызын кайтарып алууга укуктуу. Мисалы, күрөөгө кардардын менчигиндеги үй коюлса, анда бул турак жай эле алынат. Ал эми каражат жетишсиз болуп калса, атул башка мүлкүн да банкка берүүгө милдеттендирилет. Туугандары өз ыктыяры менен гана карыздан кутулууга жардам бере алышат. Толук жоопкерчилик насыя алган адамда жана өз карызын өз мүлкү менен гана жаба алат.